Саламатсызбы Максып байке. Бүгүн ошо биринчи кыргызстандыктардын эл аралык иш форумунун организатору катары мындай бул форум жөнүндө эмне деп айтып кетмекчисиз? Организация иштери менен жүрдүңүз канча айдар, аябай мындай көп эмгегиңиз өттү. Ошо эмне деген иш чараларды алып барып, ушул күнгө чейин жетип, ушул форумду уюштурдуңуз. Biraz айтып берип кетсеңиз. Рахмат. Мен өзүмдү бир аз таанытып кетейин. Максат Кошоев 1996 жылы Туркияга, Стамбул шаарына окууга келгенбиз. Окууну бүтүргөндөн кийин магистратураны бүтүрүп, ошо азыр өзүбүз бул жерде ишкербиз, өзүбүздүн ишибиз бар, фирмабыз бар, экспорт боюнча иштеп жатабыз. Биз ошо ар бир кыргыз жараны, патриот жараны катары эле ошол өзүбүздүн иш только бизнес менен калып калбастан коомдук иштерге да аралашалы деп ушу 2009 жылы ушул Кыргызстан достук жана маданиятын чогуу бул жакта кыргызстандык жарандар менен чогуу курганбыз, ачканбыз, азыр иштетип атабыз буюрса. Эми бул биринчи кыргызстандыктардын эл аралык ишкерлер форуму ошо биринчи жолу Стамбулда болуп жатат. Мунун да менин оюмча өтө мааниси чоң. Бул жерге келген ошо ар кайсы өлкөдөн келген делегациялар дагы муну өтө өзгөчө бул Стамбулда болуп жаткандыгынын терең маанисин өздөрү ар ким айтып кетишти. Менин оюмча биринчи жолу болуп жатканына карабастан өтө ийгиликтүү болуп өтүп жатат деп ишенем. Анткени ошол ар кайсы өлкөдөн келген ишкер кыргызстандыктар, мекендештерибиз өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн ойлорун Кыргызстандын экономикасына, кыргыз маданиятына өзүбүз кандай салымыбызды кошобуз деген ой толгоолорун, пикирлерин айтып, өтө менин оюмча жемиштүү бир форум болду деп эсептейм. Буюрса эмдиги жылдагы Стамбулда өткөрөбүз, андан кийин башка өлкөлөргө, башка шаарларга, башка диаспоралар, башка уюмдар улантып кетүүнү кааласа улантабыз. Бул форум Кыргызстан достук жана маданият коомунун уюштуруп бир инициатива алды, бирок башка өлкөлөр дагы муну уюштуруп улантып кетүүгө толук укугу бар деп айта алабыз. Бул форумду уюштуруп жатканда көп кыйынчылыктар болду, бирок уюштуруу иштерин өзүңүздөр билгендей, уюштуруу иштери бир аз кыйын болду, бирок ошого карабастан бул жердеки Кыргызстан достук жана маданият коомундагы ишкерлерибиз, уюштуруу комитетиндеги жарандарыбыз өз аракеттерин кылып, убакытларын бөлүп, ишкер болгонуна карабай, ишкерлердин билесиздер убакыттары өтө баалуу. Ошо баалуу убакыттарын бөлүп келип, ошол уюштуруу иштерине катышып, өтө жардам беришти. Бул өтө бизди кубандырды. Мындан кийин дагы бул ушундай уюштурууда бир жакшы бир маанай болгонун көрүп, биз түшүнүп жатабыз. Буюрса, менин оюмча бул форумдун келечеги чоң. Кыргызстан экономикасына, Кыргызстан маданиятына келечегинин жакшы таасиринин тийгизерине толук ишеничтебиз. Ошо келгендерге, анан бул жактагы уюштуруу тобунун жарандарына өздөрүбүздүн ыраазычылыгыбызды, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.